Salamatsыңар балдар. Саламатсызбы. Толкунбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 3-Б классы үчүн мен Боркошева Гүлмира окуу эстафетасын кабыл алдым. Мен силерге орус эл жазуучусу Лев Толстойдун Чабалекей менен Тааранчы жолдорун окуп берем. Тааранчы менен Чабалекей. Бир күнү мен чатырчанын астындагы Чабалекейдин уясын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетишти. Уясы бош калды. Алар учуп жүргөн убакытта чатырчадан бир таранчы учуп келип уянын үстүнө конду. 2 жагын карап турду да уянын ичине кирип кетти. Анан уядан башын чыгарып чыркылдай баштады. Анын артынан бир аздан кийин уяга Чабалекей учуп келди. Ал уяга кирип баратып, уясына отурган мейманды көрө коюп, канаты менен отурган ордун жер чапты да учуп кетти. Тааранчы уянчыдан чыккан жок, отуруп алып чыркылдай берди. Чабалекейлер кайра дагы уяга учуп келишип, отурган тааранчыны көрүштү да кайра учуп кетишти. Алар куру бекер учуп келишкен жок. Баардыгысы ооздоруна балчыктан алып келишип, азырдан уянын жылчыгын үздөй беришти. Жылчык кичиреге берди. Адегенде уядан тааранчынын мойну жана башы көрүнүп турган эле. Андан кийин башы эле көрүнүп калды. Акырында дагы эчтемеси көрүнбөй калды. Чабалекейлер тааранчыны уянын ичине балчык менен бекитип коюшту да ышкырык менен үйдүн тегерине айланып учуп жүрүштү. Силерге менин жомогум жактыбы балдар? Ооба. Ким суроого жооп берет? Чабалекейдин уясына тааранчы эмне үчүн кирип алды? Себеби таранчы уя салбайт. Уясы жок болгон үчүн бирөөнүн даяр эле уясына кирип алат. Азаматсың. Экинчи суроо. Чабалекейлер тааранчыны кантип жазалашты? Чабалекейлер таранчыны канаты менен чаап алышты. Таранчы козголбоду. Алар балчык менен уянын оозун бүтөп коюшту. Азаматсың. Үчүнчү суроо. Чабалекейдин бирөөнүн нерсесин уруксатсыз ээлеп алуу туурабы? Бирөөнүн нерсесин уруксатсыз ээлеп алган туура эмес. Ошон үчүн бирөөгө оор кассаң өзүң келип түшөсүң деген макал айтылып калган. Азаматсың. Силерге биздин жомок түшүнүктүү болдубу балдар? Ооба. Жактыбы жомогубуз? Ооба. Эми балдар, мен окуу эстафетасын кийинки окурманга тапшырам.